Жамаат, ассаламу алейкум. Бүгін біраз кечірек жұмышқа шығып атам. Кечки саат 8. Моларды барыны обнулять етебиз. Қанша километраж жүргөнүбүздү көрөбүз. Нольго коюп койдук. Приложениянын очистить кэш деген бат жасап туруш керек. Мында именно Redmi'лерде приложение басып кармап турганда ушундай окошко ачылат. Ортосундагы О приложение дегенди басып, анын астында очистить деген жер бар. Очистить кэш дегенди басасыңар. Очистить кэш, все болды. Жамаат, биздин таксопаркка катталгыла. Таксопарк Капитал. Мол номерлер жазып коем. Катталып биз менен чогуу иштесеңер болот. Азыр бисмилла деп жумушту баштайбыз. Приложениянын да өзүмдүн аккаунтун бир сыйра көргөзүп коеюн. Коэффициент почти жок. Сум тарапта эле бир аз күйүп атат экен, и орто сай тарапта 0 болуп турат. Буюрса 10 саат иштеген аракет кылабыз. Рейтинг бир аз көтөрүлүп калыптыр. 4.90 эле 91ге көтөрүлүп калыптыр. Бисмилла деп жумушубузду баштадык. Кечки саат 8ден 3 өттү. Бир 20 заказ аткарабыз да. План боюнча 20 заказ, либо эртең саат 6га чейин иштейбиз. Өзүмө пока удобный местага туруп алгычакты 2 уже заказды пропускать этип бердим. Бул Азия молдон түшүп атат. Ал жактан азыр мондой убакытта заказ алыш аябай эле чыгар. Азыр мен Молодая гвардия Лефталстайдамын да. Мен бир аз Молодая менен Киевскага чейин жетип алыпман. Ошол тараптан заказ алсам удобный. Уже экинчи заказ менен кылып атабыз. Биринчи заказыбыз Калык Акиевадан түшүп атат. Артыбызда. Ошо Калык Акиевага чейин токтойн дедим эле өзү негизичи. Бир аз өтүп токтой берейин дедим эле, артымдан түшүп калды. Биринчи заказыбыз эле Нито болуп калды окшойт. Дордойго барат экенбиз. Объездныйдон Ылдыйга барат экенбиз барганда да. Бирок жакшы биринчи эле көчө экен. Азыр Молодая менен эле кетебиз го дейм. Попутчик менен заказ түшүп атат. 29 минутада алып келдик. 326 сом. Мондай жерде мол жерге чейин попутчик берип туруп барбайм. Жаман кызык кой кишилер, жөн эле заказ берип коёр да. Азыр чыгабыз да Молодая гвардия тарапка карап кете беребиз, өз аты менен кылып салат. Дордой тараптан попутчиктер түшүп аябай тажатты. Эмне алар? Попутчик эмне экенин негизи билип заказ береби? Же арзан экен деп эле заказ бере береби? Кечинде коэффициент жок кезде мындай жөн эле заказ бере берет да экономно. Уже экинчи жолу полет күйгүзүп атам. Бир жолу ат менен пропускать этип салдым. Бирөөсүнө принимать этип туруп барбай койдум. Все, заказ отменен. Он 17 минута 176 сом шаарга келип алдык. Бирок могул жерде бир аз коэффициент күйүп атат. Аз коэффициент менен заказ алсак эле болду. Араң заказ чыкты. Так, бирок без заказ келип атат. Макул ала берели. Көп заказды пропускать этип салдык. Так, заказ бербей койбосун да. Үчүнчү заказга кетип атабыз. Все, жакшы болду. Заказ ат менен алып кетти. Бул Токтогул Умиталиева. Аз Киевский менен кайрылып обратно. Эмеге түшөбүз. Бишкек парк тарапка карап акырындан жылы беребиз, коэффициент бар тарапка. Билинкадан бери бар да коэффициент. Плюс 30 менен Московскийден берип атат, бирок ушул дворлор жакпайт деп менге деле. Минус 7 болсо боло берсинчи. Албай эле коелу. Плюс 20 менен Киевская мына ушуну алса болот. Так. Калык Акиева менен акырындан түшүп кетебиз. 800 метр 3 минута көргөзүп атат. 25 минута 280 сом болду. Конечный адрести көргөзбөй заказ беришкен экен. 290 сом беришти.
Военный Антоновкага келип калдык. Уже кишилер деле билет, көп таксисттер конечный точкасы көрүнгөндөр или келип туруп Военный Антоновка экенин көрүп калса, клиент чыкчакты кетип калышат да көбүчө. Албайм, барбайм депчи. Машинага отуруп туруп кайда барабыз десем, Военный Антоновка дейт, түшүрүп сала албайсың андай кезде. Бирок Военный Антоновканын да аябай чет жагына келип калдык. Мындай жер тамдар салынып атыптыр. Новостройка. Макул эми, айла жок. Дальше ишти кыла беребиз. Военный Антоновкадан заказ жок. Новопавловкага жетейин десем, кайра алып келип койду го Военный Антоновкага. Ол жерге жеткен болчумун да. Кайра эле бул жака алып келип койду. Центрде кайф күйүп атат бирок. Ош базардан заказ берген адресин карагыла. Кулиева көчөсүнөн 700 метр. Ооба, жөө басканы бир аз алысыраак болуп калат. Бирок ошондой болсо деле бул уже мындай анчасына барсаңар жакын эле болот да, негизи жөө баскандачы. Бир жакшы киши деле чыкпаса керек бул жактан. Рыскулова көчөсү бул, арт тарабым Фучка. 2 минута 67 сомдук заказ болду. Кулиева чүйгө келип калдык. Мен айткандай эле соо киши эмес. Ичип алып туруп жаман сасып кетти машинанын ичи бат эле. Так. Акырында кайфтан тарапка жылыш керек. Ош базар тараптан кечинде жакшы кишилер жүрбөйт ушул жактачы. Качыш керек батыраак. Жакшы болду. Калыга Киевадан плюс 20 менен заказ түшүп атат. Все принимать эттик. Дальше кетсек да, мен шаардын четинде эле жүрөм го. Жумушка чыккандан бери. Кое турайм. Так, Калга Киеванын кайсы тарабында экен? Киевская, Тоголо тараптарга жакын экен. Араң Новопавловкадан, Военный Антоновкадан жетип келсе шаарга, араң жетип келсем, Ош базарынын ичинде Кулиеваларды аралап, кайра эле Новопавловкага заказ түшөт го. Новопавловка Теңиртоо деген көчөгө экен. Оплата картой тем более. Жакшы, хотя бы монсунда бат эле 13 минутада келдик, асфальт жол менен эле. Бирок Новопавловкада заказ болобу болбойбу белгисиз. Акырындан артка кайтабыз эми. Так, Старый Талчокко келип калдык. 22 минута 247 сом. Орозбекова көчөсүнөн. Светофор Садаева көчөсү. Акырындан жылы берек. Бул тараптан деле заказдар болуп калат. Негизи. Так, бир ровно 12 болуптур. Эметип койлу. Көргөзүп коюн канча болду? 12ге чейин ровно 1,5 миң сом болуптур. 8 заказ 1500 сом. Все, эми 12ден кийин. Эсепке жакшы болуп калды, оңой, жеңил. Эсептеп көргөзгөнү. Саат 4-5ке чейин иштейбиз го дейм буюрса. Сразу эле плюс 20 менен заказ алдык. Орозбека эмедим мен. Кесилишинде Щербакованын кесилиши менен. Кайра Щербаковага кайрылып атабыз. Так, плюс 20 менен түшкөн. Орозбекова менен чыгайын деп туруп, Садаева менен Тоголок Молдого салдым эле. Кайра эле Орозбекова келип калдык. Так. Заказ прям мол жерге экен. Мындыктан чыгат окшойт. Так. Так, на месте дегенди басабыз. Туңгучка барат экенбиз. Через Жантошево, Туңгучка 29 минут 16 километр дейт. Советский менен Жантошево барып, и дальше Советский Горький менен кетип калат экенбиз. Чалып келдим десем жакшы чоң эле экен. Все, хорошо, азыр чыгам деп отмена кылып салды, келип. Бүт уже платный ожидание да кеткен болчу.
ушундай кишилерди эмне кыласың эми? Такси чакырып алта күттүрүп туруп, анан ат менен кылып салат. Азыр чыгам деген сөзү да бар болчу. Макул эми, кете беребиз. Советский менен жогору чыгабыз. Коэффициент жака. Анан көп нерсени байкадым. Кафеден, столовойдан плюс 20 менен заказ алдым советскийден. Көп столовойдан, кафеден чыгат, пакетте тамактар менен чыгат, собой салдырып алыпчы. Машинага отурганда балам же деп кетет, үйүнө жеткичектичи. Баласы жебейт уже, курсагы ток. Эми 10 минуттан кийин үйгө жетесиң, үйгө жетип эле жедирсеңер болот да, машинага отургузуп алып, баласы жебей атса да, балам же деп машинанын ичинен бүтүп өлтүрөт ага. Так, советскийден жогору карап кеткен тараптан заказ алдык. Эми жогоруга чыкса экен, дальше Дордой тарапка кетпей. Так, все, келдик заказдан. Анан кайсы жактасың? Как раз бул тарапта экен. Ошол мен айткандай эле 118 сом 7 минутада алып келдим. Ылдыйга кетип калдым, кайра эле шаарга чыга албай койдум, бүгүн такыр элечи. Шаарда коэффициент күйүп атат. Заказ түшүп, жогору жакка карап кетип калсам экенмин. Только Новопавловка, Баян Антоновка, Дордой тарап болуп атат смена что-то. Бишкек Петролиумдан кофе алып алдым, ал Жибек жолундачы. Бираз кофе ичип, нервти ордуна коюп дегендечи. Жанакы бүт жылмайсыптырды жүрүп, нервти калбай калды. Жаман жолдурду арзан заказдар менен. Так, бул жерде подстаканник бар, виштерде, и бул жерде бар. Мен бул жерде тыйын салып коем, а так бул жерде да 2 подстаканниктер болот. Негизги негативтер боюнча, негатив негизи дайыма болуп келген. Жакшы маалыматка деле, жаман маалыматка, пайдалуу маалыматка деле постоянно негатив жазгандар дайыма эле жазып келген, жаза берет, алар нормально. Негатив жок болсо деле болбойт. Аны туура түшүнүп, туура кабыл алабыз. Комиссия боюнча Яндекс эконом тарифтен 16% алат, таксопарк 2-5% алат. Бул Бишкек шаарында. Калган бүткүл региондордо, башка шаарларда, Кыргызстан аймагында, любой шаарында Бишкектен сырткары биздин таксопарк 1-5% алат. А мен болсо, как водитель катары иштеп атып, өзүмдөн комиссияны өчүрүп салгам. Яндексте комиссия албайт, таксопаркта албайт. Бирок бүт комиссия биздин Яндекстеги балансыбыздан кете берет. Яндекс по-любому аны алат. Мен как таксопарктын жетекчиси катары комиссияны өчүрүп коюп иштеп атам. Анан жанакындай жаман көрүп, бизге деле ошентсең болбойбу дегендер антип эле койгула. Бизде покупка смены деген бар. Сезонго жараша баа коюп беребиз, чтобы водительге выгодный болсун. Покупка сменаны 12 саатка сатып аласыңар, 12 саат без комиссии Яндекса и без комиссии таксопарка иштесеңер боло берет. Ушул номерлерге чалып, байланышып, кабарын билип алсаңар болот. А мен болсо азыр кофени бир аз ичейин да нервтерди успокаивать этип, коэффициент бар жерге барып, колдон келишинче бир 3-4 заказ аткарып да кичине сумманы 2,5-3кө жакындаштырып коюп, акырындан үйгө кирип кетейин. Эртең кайра офиске барып, таксопарктын жумушуна уланыш керек. А так коэффициент күйүп атат. Ушундай ылдый жерлерден заказ алыш аябай опасный, потому что монтип ылдыйга кетип калыш мүмкүн, кайра эле Дордой тарапка. Азыр акырындан Орозбековага чейин заказ түшпөсө, Орозбекова мемитип жогору чыккан аракет кылыш керек. Все, анда кеттик. Жумушту акырын кыла берели, коэффициент күйүп аткан кезде заказ алып аткарып алсак, ал фит жакшынакай фит экен. Рестайлинг жакшынакай фит экен. Аябай машина көп койчу ата бүгүн кечинде деле. Ушундай коэффициент болуп атса, попутчик түшүп атат да без комиссия. Кечеги сменада попутчик деле комиссия менен түшкөн эле, что там монсунда. Конечно, отменям попутчик, тем более, блин, 20 сом менен берип атат чүйдөн. Макул алалы. Так. Держинка Алато кинотеатрын жанынан түшүп тур, плюс 20, что-то бир аз азыраак болуп калды. Макул.
кеттік. Бирок азыркы мол Чүй Ала Тоо кинотеатрынын жанынан алган заказдар көбүнчө чет жакка чыгат. Чет жактан келип алып үйүнө кетпей ошол жерде балдар жүрө берет да гулять этип акыры болбой күчтөрү кетип, алы кетип, акыры анан үйлөрүнө кетишет да. А скорее всего по-любому шаардын бир чет жагына кетип калабыз. Ошол мен айткандай эле село Кожомкул Военно Антоновка өзгөрүп калган турбайбы ата? 284 сом 20 минутта. Кайра эле Военно Антоновка. Бирок жакшы жери мындай главный жолдон мындай бир аз эле кирдик. Жолда болмейн экен, бирок тажап кеттим. Новопавловка, Дордой тарап. Мисалы, Киевскийден жогору чыга элек, Токтогулдан жогору чыга элекмин мен бүгүн. Только ылдыйда жүрөм. Чет жакта Токтогул көчөсүнөн жогору чыга элекмин мен бүгүнкү күндө. Так. Болгону 9. Так. Канча заказ аткарып турмун? 10 заказ аткарып турмун, э? О. 10 заказ аткарып турмун. Дальше көрөбүз, бир 15 заказ аткарайлы вообще. Так, машина жок. Всё, кеттик шаарды көздөй. Азыр ушинтип Чүй менен бара берсең, Фучкага жеткенде заказ түшүп калса, кайра эле обратно заказ болгон болот да. Отвечаю, ошондой болот. Арт тараптан заказ түшүп калды, эми көрөбүз. Шаарга болсо экен, потому что Военно Антоновканын ички тарабынан түшүп атат да. Жол тараптан болгондо да сравнение кылсаң болот эле, бул уже үйүнөн заказ берип атат. Шаарга болсо керек, скорее всего. Үйүнөн заказ түшкөнү менен Военно Антоновканын ичинде эле болуп калды. Начар жол менен 1,5 километр жол жүрдүк. Ух, ё, чыга албай калдым го дейм. Жилмассивтерден линиядан чыгып эле үйгө эле кетип калат окшойм. Бул жакта бир азыркы алып келгенде бир семейный ызычууга келип калдым окшойт. Бул жакта да бир бала чуркап жүрөт. Азыр 3 жаш баланы алып келгем. Адрестерине жетпей түшүп калды. Тиякта апасын көрүп калды да, могу жакта. Апасы бир жака бараткан экен. Апасына барса, апасы эметпей койду окшойт. Көңүл бурбай койду окшойт. Кыз кайтып келип атат. Апасы тиякта кетип, бир семейный разборки окшойт походу. Эже сумкалар менен баратат, предлагать этейм экен, жолго чейин таштап коеюнбу деп. На всякий случай сурап коерунчу. Эже жолго чейин таштап коеюнбу? Кереги жок, макул. Всё, ооба. Эже ыйлап баратат. Проблема окшойт. Хотя бы главный жолго чейин таштап коюнсам жок дейт. Байкуш, макул. Эми негизги жолго чыксам, главный жолго Чүйгө заказ түшүп калды арт тараптан, бирок почти эмеден түштү. Машина базар тараптан. Эми ушул заказда шаарга алып кетпей, ушул региондо эле эмесинде эле Жилмассивтерде эле жүрө берчү болсом, точно үйгө кетем. Акыркы заказым точно. Өтөм бат-баттан. Всё, азыр эми ушул заказып ушул Военно Антоновканын эле азыркы Кожомкул болуп калыптыр. Кожомкулдун эле ичинде жүрө берчү боло турган болсом, линиядан чыгып кеттим барго. 8, 3, 11, по-моему, адашпасам 12-чи заказга баратам же 13-чи заказга. Көрөбүз эми. Ушундай да смена болот экен да. Микрорайон тараптар, магистраль тарап. Заказ отмена болуп кетип, ушунча эметип келип атсам. Разворот алып келип атсам отмена болуп кетти. Юп, тигидик. Так. Всё, кеттик кайра шаарга карап. Азыр ушул жерден чыктым эле. Кайра. Всё. Кайра эми шаарга көздөй. Принимать этпейм заказ түшсө делечи Военно Антоновкадан. Бирок без заказ Чүйгө чейин барып алсам, азыр эмегече Фучкага чейин кайра келип калышым шанс көп да. Мол Зарядан эмеге чыгып кетет окшойм. Оң тарапка, Ахмбайка, Гагарина тараптаргачы.
чүй менен жүрө берген жакпады что-то бүгүн. Линиядан чыгып коюн деп чечтим, бирок центрде аябай коэффициент күйүп атат, негизи 150 сом күйүп атат. Үйгө эле барайын, азыр үйгө барганда эметебиз. Отчет кылып көргөзүп коем, канча сом иштедим, канча километраж жүрдүм. Километражды көргөзүп коюн сразу. 126 километр жол жүрдүм. 13 литр бензиндин расходун эсептеп, канча сом акча таптым? 5 сааттын ичинде. 5 саат убакыт кетип калды линияда жүргөнүмө. 5 сааттын ичинде канча сом акча болорун азыр үйгө жетип эсептеп көргөзүп коем. Жыйынтыкты үйгө жеткичекти айтып кете берейин, эсептедим. Ровно 5 саат линияда жүрүп 13 заказ аткардым, ровно 2000 сомго. 800 сомуну минус кылганда 1200 сом. Кофеге эле бир гана кофе расход кылдым, тамактанбадым көчөдөн, азыр үйгө барып тамактанам. Ошондо болгону 1000 сом акча иштедик. 5 саат жол, 5 саат иште жүрүп. Саатына 200 сомдон тура келет. Ооба аз билем, ошондой болсо да атайын кечкисин чыгып иштеп силерге көргөзүп атам. Бүгүнкү смена вообще неудачный болду, жалаң жулмачтарды нерв кетип калды. Күндүз иштегенде километражга азыраак болот, бирок нерв көбүрөөк кетет. Пробка автобустар менен алышып жүрүп, бир аз күндүзгү ошондой көйгөйлөр бар. Кечинде деле рисктер бар. Ошондой болсо да бир аз ночь спокойныйраак. Именно жол маселеси спокойный да. Бирок кечинде түрдүү кишилер чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан ошону да байкаштырып, абайлап иштейсиңер. Все, барыңыздарга ассаламу алейкум. Биздин таксопаркка катталгыла, таксопарк Капитал бүткүл Кыргызстандын региондорунда иштейт. Биздин таксопаркка катталып, биз менен чогуу иштегиле.